Körde arkeologiyalыk kazılardan табылған o жаңа алтын бет каптарды. Жалгыз көлдөн алып өткен жол турат. Эмес турат. Мына көлдөн эмес. Бир гана мына жылчык турат да. Жол, а? Жол. Бул эме кылып алганда муну мындай караганда көп маани бербесе айтат да, эмне деген нерсе. Жөн эле бир эме тартып койгон депчи. Бирок монду алып өткен жол турат. Ушул жерде абдан философский катуу ой жатат да таамы. Бул авторлорго эмени карамай таканып аткандарычы. Кочкор болсо кызыл. Biz hazır şu Kırgız'dan belli jurnalisti aksakalımız Bayşekem benim. Şu Ruhordon'un içinde seyahat жасап жүрөбүз. Biz de Batkene Olası'nın operatörü tartıp atat. Şu жерде bir керемет. Eş nersege okşogon bir kozuklar ya Bayşekem. Şu kozuklardan alap el jokto көрүп алалы деген ниет тилегибиз болду. Албетте бул кийинки муундарда балким биздин балдарыбызга, неберелерибизге эстелик белги болуп калышы мүмкүн. Султан мырза бизге кызыкта мына шу ысык көлдүн боюнда курулган Улуухордо төп келип турат да. Шу ысык көлдү дагы кереметтүү экен, кооз экен, касиеттүү экен, бир баягында бир өзүнчө дух берип турат. Себеби Улуухордонун ушул жерде курулушу, ушул жерде койгон жанагы искусство чеберлеринин жасалган буюмдары бул биздин өткөндөгү тарихты ачык гана чагылдырып турат да. Ташкол Керексизовдун бир баягы сүрөтчү катары, чыгармачыл адам катары бир көсөмдүгү да. Мына жерде ушул Улуухордонун курулган жери ушул жер баткак болгон, саз болгон жер экен. Сүрөттөрү бар. Эч ким албай койгон жер экен да, мындай жаткандачы. Анан эми ушунчалык ушул кооздук боло турганына көзү жеткендигине турмаксыз. Бул киши чоң чыгармачыл адам экен да. Коңгурбайсыз мына. Не деген эме? Ааламга карап турат бала, тебетечен балачы. Адам акыл жетпеген нерсе да. Мына окурларды караңыз, аргыл түстөгү. Ошонча бийиктик бүгүнкү аалам айланпасында бир кыргыздын баласы жоголуп кетемби деп карап тургандай да. Мына биз түп эмелер. Эми мону караңыз. Байшеке. Кереметтүү, Мун ар биринде өзүнчө белги. Ар биринде өзүнчө белги. Абдыраш, муналарды бир жакыныраак тантасаң. Карачы, булардын баардыгы өзүнчө белги да. Ар биринде бири-бирине окшогон өзүнчө бир керемет кооз турат. Келиңиз Байшеке отуруңуз. Бисмилля. Кандай буну элге биздин кыргыздын муундарына көп көрсөтүшү тааныштырыш керек. Бул өзүнүн тарыхы, өзүнүн өткөнүбүз. Ушунан анан биз келечекке карап кетебиз умтулуп. Көлдүн абасын карабайсызбы? Кандай сон, Эми тиги жактарды аралап өзүбүздүн эртеңки күндөгү биз дагы ушу тартымдарга даярдык көрмөкчүбүз. Бизге атаң 60-ка чыкканда алдап соолап күчүнөн дейт. Байшеке экөөбүз эртеңден баштап Кудай насип кылса, ошо ПТС менен тартымдарга түз эфир аркылуу элге журтка өзүбүздүн акыл эсибиздин жетишинче мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче бир маалымат беребиз деген ниет тилегибиз бар. Балким ошо ниет тилегибизге Алла Таалам өзү жар болсун, Байшеке. Ошо
Жүрек süpürası mı? Sözsüz bu жерге келгенде сөзсүз караганда адамга бир өзүнчө таасир берип турат да, билгенге, туйганга. А болбосо жөндөкөй эле жер деп кетиши мүмкүн. Бул чоң нерсе мына жерде турган маселе. Ертең Байыш менен Султан баягы сайыз мезгилинде бир калдырган сөзүн сүйлөп жүргөн сөздүк кылсак болду. Кудай буйрса, бүйөрө барса бир койлуктайт го.